Баланы уруп сабоо тарбиябы? Жылдыздар жооп беришет. Өлкөдө балдарга зордук зомбулук көрсөтүү маселеси курч бойдон калууда. Жакында интернет желесине кыргыз жигит уулун отжимания кыл, эмнеге сөзүмдү укпайсың деп муунтуп сабап жаткан тартылган видео тарап талкууга түштү. Көпчүлүк бул окуяда атанын жоругун жектесе, баланы кээде какыс-кукус кылып туруш керек деп аны калкалагандар да чыкты. Ден соолугуна залал келтире уруп согуу менен балага тарбия бере албашыбыз анык. Үй бүлөдөгү зомбулукту кантип алдын алса болот? Атактуулар ата-энесинен кандай тарбия көрүшкөн? Уул кызын кандай метод менен тарбиялашат? Жылдыздар ой бөлүшөт. Урмат Усенов, ырчы. Балдарымда мурун өзүбүздү тарбиялаш керек. Азыр адамдын ой жүгүртүүсү өзгөрдү, муун өзгөрдү, коом өзгөрдү. Тарбия маселеси да кааласак да каалабасак да өзгөрүүгө дуушар болуп жатат. Буга чөйрөнүн, дүйнөнүн таасири тийип жатышы мүмкүн. Өзүм тууралуу айта турган болсом, мени ата-энем катуу да өтө жумшак да кармаган жок. Экөөнүн ортосуна тарбияландым окшойт. Отургузуп алып, бул жакшы, бул жаман, бул болот, бул болбойт, бул ак, бул кара деп жай айтып түшүндүрчү. Бирок эркек болгондон кийин таяк жеген күндөр болгон. Алардын бардыгын азыр жылмаюу менен ушундай жагымдуу сезим менен ыраазычылык менен эстейм. Ошол таяк болбогондо балким ата-энеме болгон сый урмат, ата-энемден коркуу сезим болбогондо башка жолго бакыт алат элем. Аны бир Кудай билет. Ата-энеме мен азыр ыраазычылык айтам. Атам азыр 70 жашка чыгып калды. Бала кезде анча-мынча ырымдап койгон ошол колдорунан өп келет. Ал эми өз балдарымды кандай тарбиялайм? Албетте кыз балага өзүнчө, эркек балага өзүнчө тарбия берем. Кызымды колумдан келишинче эркелетип, жумшак айтып, жылуу сүйлөп өстүргөнгө аракет кылып жатам. Уулумду дагы ошондой тарбиялайм. Негизи баланы сөз менен эмес, көз менен түшүндөгүдөй тарбиялаш керек деп ойлойм. Тарбиянын да түрлөрү көбөйүп кетпедиби? Чыгыш анан батыш деп. Мен ойлойм, биз балдарын атанын тарбиясы менен тарбиялашыбыз керек. Өзүбүз ата-энебиздин көргөн тарбия менен тарбиялаш керек деген ойдомун. Ата-энем мага кандай тарбия берсе, балдарымды ошондой тарбиялоого аракет кылам. Бизде чек деген түшүнүк бар болчу. Чеги менен болуш керек деп ата-энем азыркыга чейин айтат. Ыйдын, сыйдын, күлкүнүн, эркеликтин, кубанычтын, какыс-кукустун да чеги болуш керек. Эненин орду башка, атанын орду башка. Таалимди эне берет. Кандай сүйлөш керек, эмне кийиш керек, эмне жеп, эмне жебеш керек деген тарбияны энеден алабыз. Ал эми адам болуу, адамгерчиликтүү болуу бала атадан алат. Тарбия бул уруп согуу же акыл айтуу гана эмес, тарбияны бала көрүп алат. Сени карап чоңойот. Кыз бала энесин карап чоңойот. Ошондуктан илгертеден эле энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп айтылып калгандай. Энеси кандай болсо, кыз аны көрүп идеал тутуп чоңойот. Уул дагы атасын карап жетилет. Кээ бир аталар бар, тамеки тиштеп алып баласына тамеки чекпе деп урушкан. Ал тарбия эмес. Ошондой эле ичимдик ичип мас болуп эртеси баласына арак ичпе десе, сөзү өтүмдүү болобу? Ошондуктан балдарын тарбиялоодон мурун өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Үй бүлөдө зомбулук күчөп жаткан болсо, демек биздин коомчулук ооруп дени сак эмес. Зомбулук кылган үй бүлө мүчөсүн жазага тартып, кечирим суратып, мындай көрүнүштөгө арала албайбыз. Биз миңдин бирин гана көрүп жатабыз. Ошондуктан кеч болуп кала электе мамлекеттик деңгээлде чара көрүшүбүз керек. Мамлекеттин өкмөттүн негизги милдеттеринин бири муун тарбиялоого өтүшү керек. Кенже Дүйшеева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, илгери урушса ургандыр, бирок балага азыркыдай зомбулук жок болчу. Мен аябай эркин өскөн адаммын, бирок ген дегенге ишенем. Апамдын шок мүнөзүн тарткам. Өң келбетим да апамдыкына окшош. Апам мага бала кой, антип сүйлөбө деп айткан эмес. Мен апам коргоп турчу, ата-энеме баланын үнүн угушчу. Ошол эле учурда алардын айткан сөзү мыйзам болчу. Бир туугандардын ичинен куюма кулак элем. Ата-энемдин айткан сөздөрүн кичинекейинен эле айтканын айткандай дегенде кабылдап турчумун. Анча-мынча туура эмес иш кылсам жинекелеп урушчу, бирок өтө аша чаап кыйкырышчу эмес. Бала кезде шоктук кылган учурда көчөдө ойноп үйгө кирбей койгонубузда чыбык алып артыбыздан кууп коет эле, бирок урчу эмес. Чыбыкты көргөндө качкан боюнча үйгө кире калчубуз. Ата-энемден эрте жетим калдым. Алар баш кошкондо 6 жылдан кийин балалуу болушканга баланын кадырын билишчү окшойт. Балдарына болгон урмат сыйы да башкача болчу. Ошондуктан бир туугандарымдын баары жумшак болуп калдык деп ойлойм. Боорукерлик, балдарга бир туугандарына жалынып сүйлөөнү ата-энебизден алдык. Мен азыр көп үй бүлөдө мындай нерсени байкай албайм. Мисалы, мен үйгө кирсем, бир туугандарым ата-энеме айткан "садаган болуп кетейин, балекетиңден алайын" деген сөздөр менен жалбарып
турушат. Мени бир туугандарым эне деп алышкан. Мен деле жүрөгүм элжиреп кетсе, садаган болуп кетейин жаным деп эркелетем. Бул балага тенеден калат экен. Апам бирок так урушчу эмес дегенден алысмын. Бир эле сөз айтат эле, ошол жетчү. Бир мүнөз адам болчу. Мен өтө каттуу тариптеги адаммын, бирок жүрөгүм өтө жумшак. Балдарды каттуу уруша албайм. Мисалы, кызым Томирис сөзүмдү укпай кечке кайталата турган болсо, Томирис менин жиним келгиче бүтүп калсын, болду жетти. Кенжени ойготпо деп бир эле жолу айтып коем күлүп. Мени ачуу кели башкаларга сүйлөп калсам дароо түшүнөт. Кызым колумду тийгизбей сөзүм эле жетет. Биздин убакта ата-энелер урушуп койгондор, бирок азыркыдай деңгээлдеги зомбулук болгон эмес. Балким ал кезде тарбия адамдын аң сезими башкача беле деп ойлойм. Акыркы күндөрү жүрөгүмдү ооруткан көйгөйлөр ушул. Жаш балдарга болгон зомбулуктар, өлүм жетимдер, ушул нерсени жан дүйнөмө батыра албай жүрөм. Балдарга карата зомбулук кылгандарга атайын мыйзам киргизишибиз керек. Биз бул маселеге кайдыгер болуп жатабыз. Тартип орногон жерде бейбаштык, акмакчылык болбойт. Мыйзам чыгуу системиңде аялдардын аздыгы да роль ойноп жатышы мүмкүн. Анткени эненин жүрөгүндөй толгонуп, эненин жүрөгүндөй ооруган адам жок. Үй бүлөдө аялга, балага кылынган зомбулук, ташталган наристелер, колумдун жарасы. Азыр көңүл бурулбай жаткан маселенин баары карантинде калкып чыгып жатат. Жаштарды идеология жок деп какшап жатабыз. Балдарга көңүл бөлгөндөн ушул нерсеге жеткирип жатат. Эгер адамдар уулууга урмат, кичиге узат деген тарбия жана билимге сугарылып өскөндөн бүгүн мындай көрүнүштөр болмок эмес. Сүйүн Откеев, режиссер. Чоң ата, чоң энем мага колун тийгизмек түгүл катты айтышчу эмес. Мен чоң ата, чоң энемдин колунда тарбиялангам. Алар балдарды өзгөчө жакшы көрүшөт эмеспи? Жакшы көрүп чоңойтушту. Какыз-кукуз кылмак түгүл катты айтышчу эмес. Бир жолу гана тилиң албай койсом керек да, атам колумду тоголоп, кулагымды чоюп койгон эле. Буга чейин бир да жолу урушуп ушпаганына ошол окуя азыркыга чейин эсимде калыптыр. Менин 3 кызым бар. Аларга колумду эмес, жаман сөзүмдү да тийгизбейм. Анткени кыз балага атаныкы оор тиет. Алдап акырын айтып түшүндүрөм. Апасы урушат. Эненики бок, атаныкы ок дегенде эненин урушканы эч нерсе болбойт. Баланы уруп согуп тарбиялаганга каршымын. Биздин айылда бир баланы атасы бакка байлап алып сабачу. Кийин ошол бала балдардын да сабап калды. Өткөндө атасы отжимание жасай деп баланы сабап жаткан видеону жүрөгүм чыдап көрө албай койдум. Комментарийлерди эле окудум. Кийин ата баланын жарашып алган видеосун көрүп кубанып калдым. Баланы токмоктобош керек. Сөз менен урушкан башка кеп. Баланы токмоктоп тарбия албайсың. Айрыкча өспүрүмдөр мээримге, камкордукка түшүнүү менен мамиле кылууга муктаж. Маалымат булагы Суперчекит KG. Мыкты жигиттер 10 аял алсын деген депутатка Назира Айтбекова жооп берди. Бир жакшы эркектин уругунан 30% эле балага өтүшү ыктымал. Кеп жатында, кеп энеде. Эненин 70% гени өтөт балага. Бир жакшы эркек 10 начар аял алса, онон 10 башка начар тукум чыгат. Бир жакшы аял 10ду төрөсө мыкты тукум чыгат. Ошон үчүн өпкөңөрдү көптүрүп, өзүңөрдүн жана уруңардын баасын көтөрбөй эле койгула. Илгертен мыкты ургаачы бааланып келген. Аялдар өзүңөрдү тарбиялагыла, өстүргүлө, мыкты болгула, денеңерди чындагыла, бааңар укмуш жогоруласын. Бир экс-депутат эже бир жакшы эркек 10 аял алсын деген экен. Онда эмес, бирөөнү эле тыңдап карасаңар 10 күчтүү тукум берет, дейт Назира Айтбекова. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.